Ош шаарынын жүргүнчүлөрүн сапаттуу тейлөө үчүн мындан 5 жыл мурун 30 автобус, 23 троллейбус алынып келинген. Учурда Лияз үлгүсүндөгү автобустардын экөө жарактан чыгып, оны капиталдык оңдоого муктаж болуп турат. Бүгүнкү күндө 18 бирдигибиз оңоп алды. 2 бирдик автобусубуз жеңил ремонт менен турат. Аны жасашып атат адистер. Анын ичинен дагы 5 бирдигибиз бул кандай десем, чоңураак көлөмдөгү акча каражат талап кылат. Автобустарды алууда Европа өнүктүрүү банкынан 558 миллион сом кредит алынып, тендер өткөрүлгөн. Аны россиялык Лияз автобустарын чыгарган завод жеңип алган. Бир автобустун баасы 87 000 евродон бааланып, троллейбустар болсо 130 000 евродон алынган. Учурда ага кеткен каражаттар жергиликтүү бюджеттен төлөнүп келет. Бүгүн ошол мэрия анын жылына төлөп келет. Жылына 62 миллион сомдон. Бул 2026 жылга чейин. Азыр ошол алып келген автобустардын бүгүнкү күндө 18де иштеп атат. Троллейбустар толук иштеп атат. Бул баягы ошол келишимдин негизинде ар жылы мэрия төлөп берип атат. Кала бийлиги чоң суммадагы каражатты 1,5% үстөк менен алган. Келишимге ылайык кредит евронун учурдагы курсу менен төлөнүп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин Европа өнүктүрүү банкына 274 миллион 500 000 сом төлөнгөн болсо, анын 135 миллион сому ушул жылы которулган. Биз дагы төлөй турган суммабыз 274 миллион 554 000 сом төлөп беришибиз керек. Же болбосо доллар менен айтканда 2,5 миллион доллар дагы төлөп беребиз. Евро төлөп беребиз деген. Бул евронун баягы жылдык немесине жараша болот. Жылда евронун курсу өсүп атат, өзгөрүп атат. Ошого жараша ошол жылдагы баягы улуттук банк койгон евронун курсуна жараша төлөнө берет. Кала бийлиги миллиондогон акчаларды сарптап, эл ташууга автобустарды алганы менен аз убакыт эле иштеп, бузулуп, жарактан чыккан. Акчасы төлөнүп бүтө элек техникалар жараксыз абалга кептелип, алынган кредитти кала бийлиги казнадан үстөк пайызын кошуп төлөп жатат. Нургелди Канбек уулу, Азам Бузреков, ТМЖ жаңылыктары.